аутизм деп диагноз койгондо биздин өлкөдө көбүнчө адамдар, анан кийин кээ бир даже адистер аутизмди оору катары көрүшөт. Бирок бул туура эмес. Себеби аутизм бул жөнөкөй эле өзгөчөлүк. Бул баланын же ошол аутизм бар адамдын ушул дүйнөгө болгон көз карашы ушундай өзгөчө болот. Анан кийин бул башка адамдар менен байланышуу жана кантип өзүнүн оюн билдирет, ошонун баардыгы башкача болот да. Ошон үчүн бул жөн эле өзгөчөлүк, анан кийин мээсинин өнүгүүсүнүн да өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Ошо анан кийин бирок ата-энелер 2-3 жашында ошо баласы аутизм барбы же жокпу ошону билсе болот. Анын негизги мындай кызыл желекчелери болот. Мисалы, бала көзгө карабайт, бул же бала болсо сүйлөбөйт. Бул дагы бир өтө мындай маанилүү бир признак. Анан кийин дагы бирөөсү болсо, бул бала өзү менен өзү ойнойт, өзү менен өзү жүрөт, башкаларга кызыкпайт, башка балдарга кошулбайт. Анан кийин үйдө мисалы бир туугандар болсо, аларга да кошулбайт, өзү менен өзү кызыгып жүрө берет. Анан дагы бир ушундай бар экен, мисалы машина ойногондо же бир нерсе ойногондо, оюнчук ойногондо аутизм бар балдар көбүнчө аны бир линияга мынтип коюп чыгышат да. Бул дагы бир признактардын бири. Анан кийин мисалы аларды кучактаганды же кандыларды кармаганды жакшы жаман көрүшөт, же истерика болот, ошентип бийлайт. Бирөө тийсе, бирөө кармап койсо, бирөө кучактап койсо, бул дагы ошондой признак болуп алат. Анан кийин ушундай интернеттен да көрсө болот, основные признаки аутизма деп кирсе, же вот кызыл желекчелер, ошону караса, ошол признактарды карап, анан кийин адиске кайрылыш керек да. Мындай, мисалы, кичинекей бала болсо, анан аутизм бар окшойт деп өзү мындай ушул диагнозду койбош керек. Анан кийин мындай самолечение же өзүн самодиагностика кылбаш керек да. Сөзсүз түрдө ушундай ушул темада иштеген адистерге кайрылып, аларга баласын көрсөтүп, консультация болуп, андан кийин ошондо бир аутизм барбы же жокпу деп ошол адис коет да, ошол диагнозду. Жок, аутизм мындай пайда болбойт. Ал аутизм менен бала төрөлөт. Анан мисалы биздин өлкөдө 2 миф бар. Биринчи миф болсо, эң тилге каршы мындай опурталдуу бир ошондой миф, бул аутизм вакцинациядан, прививкадан пайда болот деп. Жок, бул туура эмес. Бала аутизм менен төрөлөт, бирок ошол прививка, мисалы, анын ошол бир өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп коет да, чыгарып коет, мындай көбүрөөк кылып, же ошон үчүн менин балам ошо прививка алды эле, анан кийин ошондой сүйлөбөй калды, же ушундай болуп калды, истерикалар пайда болду деп көбү ошентип прививканы күнөөлөйт. Бирок прививкадан аутизм пайда болбойт. Бул өтө мындай чоң миф, тилге каршы көбүнчө ошого ишенет. Биз деле баракчага чыгарганда көбү биз менен урушуп, андай эмес, менин балам супсонун болгон, бирок ушунда прививка алгандан кийин ушундай болуп калды, аутизм болуп калды деп. Жок. Эмне үчүн ата-энелер ошо прививканы күнөөлөйт? Себеби ата-энелер мындай бала кичинекей болгондо көп мындай маани бербейт да. Мисалы, биз деле уулубуз кичинекей болгондо биз 2,5 жашында билгенбиз. 2,5 жашында ушундай аутизм бар деп билгенбиз. Андан мурун биз болсо, ой, жөн эле жакшынакай эле бала, биз маани берген жокпуз да. Себеби ал эч качан бизге апа, ата деп кайрылган эмес. Сөздөр жок болчу, вообще сөздөр жок, эч нерсени айтпайт. Анан кийин мындай эч кимге кошулбайт, өзүнчө жүрөт. Биз болсо, биздин балабыз ушундай турбайбы? Кийин буюрса, бизде ушинте берет го, сооротупчу, буюрса сүйлөп кетет. Атасы дагы кеч сүйлөгөн, 4-5 жашында сүйлөгөн, коркпой эле койгула, баары да жакшы депчи. Ошон үчүн көбүнчө ата-энелер маани бурушпайт, анан кийин бул жөн эле ушундай эле бала деп жүрүшөт. Анан кийин
мындай явно чыгып калганда ошондо бул прививка күнөөлүү деп калышат да. Бирок бул туура эмес, потому что себеби аутизм менен төрөлөт, жашайт. Ошондой да, бул бала өмүр бою бул аутизм, бул өзгөчөлүк. Анан кийин дагы бир экинчи эң мындай мен үчүн мындай дайыма мен капа болом, бул мифти укканда сөзсүз түрдө тилекке каршы биздин өлкөдө апаны күнөөлөйт, энени күнөөлөйт. Ошо сен күнөөлүүсүң, ушундай баланы төрөдүң. Бизде дайыма мындай аялдар дайыма күнөөлүү да тилекке каршычы. Ушундай биздин өлкөдө ушуну угуп калган. Эмне болсо дайыма аял күнөөлүү. Анан өзгөчө бала төрөлгөндө дагы ошо апаны күнөөлөйт. Бирок мындай дүйнө жүзүндөгү мындай чоң окумуштуулар ошол көп жылдар ошо аутизмди изилдеп, ошол темада иштеген окумуштар азыр деле аутизмдин мындай так себебин таба элек да. Эч ким азыр билбейт кайсы учурда, эмне үчүн ушундай бир бала апасынын ичинде болгондо кайсы процесстер үчүн ушундай аутизм пайда болот. Эч ким окумуштар таба элек. Биздин эле эл мындай кыйын да, табып койгон да, ошол апа күнөөлүү, сен бир нерсе туура эмес жасапсың, бир нерсе. Бул тилекке каршы биз советтик учурунда, Совет Союз учурунда ушундай бир миф бар эле. Ошондой өзгөчө балдар мындай жаман үй-бүлөлөрдө, анан кийин аял ичсе же тамеки чексе ошондо гана ушундай балдар төрөлөт деп ушундай чоң миф бар эле. Азыр деле ошол миф мындай сакталып келет да тилекке каршычы. Мисалы, мен деле балам менен бир жакка барганда, консультация барганда, мени сурап калат да мындай: беременность как протекала, кандай болгон, сен оорудуң беле, эмне болдуң эле? Жок, соп-сонун эле болгон. Анан кийин мисалы, бул незапланированный ребенок болгондо ошондой деп. Жок, биз бул баланы күтүп, бул баланы мындай, мен боюмда болгондо ар бир ай врачка барып, анализдерди тапшырып, витаминдерди ичип, жакшы тамактанып, жакшы маанай менен жүрүп, мен баардыгы карап, ушундай сонун эле өткөн да, мындай бир триггер же бир нерсе жаман нерсе болгон эмес. Ошон үчүн бул мындай күнөөлөбөш керек да ушундай учурлардачы. Анан кийин ошо тилекке каршы ушундай аялдарды күнөөлөө үчүн бизде, биздин өлкөдө аутизми бар балдарды тарбиялаган жалгыз апалар болот да. Себеби күнөөлөр мындай, алар кетип калат үй-бүлөдөнчү. Сен күнөөлүүсүң, сен ушундай оорукчан баланы мага төрөдүң деп кетип калышат үй-бүлөдөн, үй-бүлөсүн таштап кетишет. Себеби анан кийин анын да туугандары же ошол аялдын кайненеси, кайнэжелери ошол эркекке айтып баштайт: ай, сага мына аял эмне кереги бар, ушундай оорукчан балдарды төрөй турбайбы? Анын ошол бул күнөөлүү да. Аны таштап кет, башка эле аял ал, сага сонун мындай ден соолук чын баланы төрөйт деп ошентип, анан кийин эркек кетип калат үй-бүлөдөн. Анан биздин өлкөдө өтө ошол жалгыз апалар өтө көп да, ошол аутизм бар балдардын. Антип күтпөш керек. Бизде ошо албетте мындай, мен деле ошол ата-энелерди түшүнөм. Мен өзүм деле ушул учурда мындай, мен уулумдун аутизми бар. Бирөө мага: Азиза, ушул дарыны ичсең, ушундай сонун дары экен, ичсең аутизми жоголот десе, бул дары миллион сом турат десе, мен баардыгын сатып ошол дарыны алат элем да, балам үчүнчү, менин уулум үчүн ушундай жакшы болуп кетсин деп сатып алат элем, сөзсүз түрдө. Анан кийин ушундай биздин өлкөдө мындай аутизм бул оору деген түшүнүк бар болгон үчүн бизде көп ушундай шарлатандар бар. Көп мындай тилекке каршы бизде мындай жакшы адистер жок. Бизде эле азыр деле мени дайыма мага көп апалар жазып калышат Инстаграмдан: Азиза, сиздер кимде учетто турасыздар, кимге барасыздар? Мен айтам: жок, бизде учетто эч кимде турбайбыз, өзүбүзчө мындай изилдеп, өзүбүз мындай бир нерсе табып эле ошентип жүрөбүз. Тилекке каршы бизде жакшы адистер жок.
аутизм тууралуу мындай маалыматы кең болгон, мындай баардыгын жакшы билген адистер жок тилге каршы. Анан кийин бизде болсо көп мындай шарлатандар бар. Мен болсо балаңарды жакшы кылам, мага акча эле бергиле, ушуну ичесиңер, анан жакшы болуп кетет депчи. Аутизм бул өзгөчөлүк, ошон үчүн дары жок. Мындай бир волшебная таблетка жок да, мындай бир сыйкыр таблетка жок. Аутизм бул өзгөчөлүк, ошон үчүн баланы жөн эле курстарга алып барып, анан кийин ABA терапия деген бар. Ошол терапия аркылуу көп нерсени үйрөтсө болот. Анан кийин көп, мисалы, проблемный поведение болсо, истерика же мындай агрессивность болсо, кичине ошондой болсо, ошону жоготсо болот да. Бул мындай бир күндө эмес, бир айда эмес, жылдап ошентип үйрөтүп, ошондой кылса болот да, үйрөтсө болот. Анан бизде ошондой мен ата-энелерге айтат элем, сиздер болсо мындай күнөөлүүнү издебей, дарыны издебей, просто бала менен балага бир нерсени үйрөткөнгө аракет кылгыла. Анан кийин сөзсүз түрдө, мисалы, дефектолог же жакшы дефектолог болсо, же жакшы бир адист болсо, ABA терапист болсо, ошол жака алып барып, ошол мындай көп мындай сизге жардам берет да. Жок, жардам жок, ал деле наоборот зыян келтирет. Мисалы, мен бир ата-эне менен сүйлөшкөм, алар нарындан келишиптир. Анан кийин ошол молдого алып барыптыр. Анан молдо айтыптыр, ага жин кирди же бир нерсе. Анан ошол баланы, ал бала болсо, албетте мындай өтө активдүү, анан кийин мындай болот да, анан кийин же кыйкырат кээде. Алар мындай кыйкырганы бул просто вокализация дейт. Алар ошол ичиндеги эмоцияларды айта албайт да, ошон үчүн ошондой кыйкырып, ошондой чыгарып алышат да. Бул нормально эле, мындай аны нормально эле караш керек да, анын потребности ошондой да. Анан ошентип алып барганда, ал молдо болсо, баланы ошол жин кирди деп, бир обряддарды өткөзүп, анан кийин муунтуптур. Биякта прям кызыл мындай мойнунда калыптыр да, колунанчы. Катуу муунтуп, анан бала коркуп калыптыр. Коркуп, албетте коркот да. Ал мени да алса, мени муунтса, мен деле коркуп калам. Ал болсо коркуп, өзүнө кирип кетиптир, ошон үчүн кыйкырбай калыптыр да. Себеби коркуп калды да, ошо мен азыр кыйкырсам, же мындай өзүмдүн эмоциямды билдирсем, анда бир нерсе болот, бир нерсе жаман, мага бир нерсе жаман кылышат деп. Анан албетте кыйкырбай, анан тынч отуруп калыптыр. Анан молдо айтып көрдүңүзбү, жин чыкты мына. Мен муунттум эле, ошондой обряд өткөздүм, ошон үчүн мындай жакшы отуруп калды депчи. Жок, андай эмес. Бул байкуш бала болсо жөн эле коркуп калды да. Өтө ошол зыян да. Мен ата-энеге кайрылат элем, эч качан мындай молдолорго, мындай бизде көп го мындай анда тауып дегендер, ошолорго барбай эле жакшы мындай проверенный адистерге баргыла. Балаңарга наоборот травма кылып аласыңар. Бул өтө коопсуз балдар үчүн. Биринчиден, ошол педиатр, сиздер бир педиатрда учетто турасыңар да. Анан педиатрлар дагы алардын ушул темада билими бар. Себеби биз деле, мисалы, 2,5 жаш болгондо биз болсо баланы садикке беребиз деп ошентип педиатрга барып калдык. Справкаларды алабыз депчи. Анан кийин педиатр баланы карап бизге мындай 1-2 суроо берди да. Азиза, ошол балаң сага кайрылабы, апа, ата деп чакырабы деп. Мен айттым жок деп, азыр деле сүйлөп деп. Анан бир нерсе калаганда кантип көрсөтөт, кантип билдирет. Анан мен айттым, менин колум алат, анан көрсөтөт деп. Мисалы, ошол аутизм бар балдардын указательный жести жок болот. Мисалы, бир нерсени калаганда алар көрсөтө албайт. Алар силердин колуңарды алып, ыкмак катары колдонот да. Анан ал айтып калды, анда мен справка берем, бирок сен биринчи невропатологко барып көрчү, мен направление жазып берем. Невропатологко барып көрүнүп келгиле деп. Анан ошол невропатологко барганда, ошондо ошол признаки раз, аутизм бар экен деп ошентип айтты да. Ошол педиатрга барыш керек, поликлиника сиз ошол жака кайрылып, ушундай балам ушундай, мен мындай карасам мындай кылат, мындай сүйлөбөйчү, мындай көздү карабайт, эмне кылыш керек деп ошол биринчи педиатрдан сураш керек. Анан педиатр направление берет, невропатолог, психолог ошол жака берет. Анан ал жака барып көрүнүш керек.
Андан кийин болсо бизде ошол аутизми бар балдар менен иштеген борборлор өтө көп. Бирок бизде азыр жеке борборлор көп ачылып кетти. Мен аларга мындай чын айтсам мындай өтө деле ишенбейм да, себеби алар болсо бизде тилекке каршы ушул аутизм темасы, вообще уже ушул тармак, аутизм тармагы мындай жакшы бизнес болуп калды. Ошон үчүн жеке борборлор көп. Мен болсо ошол бизде Бишкекте, анан кийин Караколдо да бар экен филиалы, рука в руке деген борборго каралса жакшы болот. Себеби ал жерде болсо, алар болсо 11 жыл болду, 11 жыл ошол аутизми бар балдар менен иштешет. Алардын тажрыйбасы өтө чоң. Алар ошол консультациясы бар, консультациясы бекер. Аларга жазылса болот телефон аркылуу. Анан кийин адистери 1 саат бала менен ойноп, аны карап, кандай мындай кайсы ситуацияда кантип реакция берет ошону карап, анан кийин ошону заключение беришет да, мисалы ооба аутизм признактары бар экен, мындай иштеш керек депчи ошо. Сөзсүз түрдө кошуш керек, мындай эл эмне дейт деп ал жөнүндө унутуш керек уже. Бардык биздин жашоонун бардык тамактарда ошол эл эмне дейт деген ошол түшүнүк тилекке каршы дайыма бизге мындай тоскоолдук кылат. Анан мындай мен чын айтсам, ошол бизде эле данакерде ошол аутизм бар болгондо биз көп убакыт ошондой эч кимге айтпай жүргөнбүз да. Мисалы көп биздин мисалы менин атам апам билген, күйөөмдүн атасы апасы билген, ушундай эле да, мындай кичинекей бир мындай круг. Анан кийин айтпай жүргөнбүз. Бул эл эмне дейт деген эмес. Мисалы мындай да, сиздерге ошондой балаңыздын аутизм бар дегенде мындай ишенүүгө өтө кыйын болот да. Анан кабыл алганга да кыйын болот. Биз күйөөбүз экөөбүз мындай кантип эле эмне үчүн ошондой болду деп өтө мындай жаман абалда болуп, экөөбүз депрессияга түшүп ушундай болгонбуз. Анан бир нече ай ушундай депрессияда болуп, ишене албай, аутизмди трагедия катары мындай кабыл алганбыз да. Анан кийин болсо уже бул теманы изилдеп баштаганда, окуп баштаганда, интернеттен маалымат алып баштагандан кийин, анан кийин бул аутизм менен деле жашаса болот экен, үйрөнүп кетсе болот экен. Ушундай ага мындай биздин ушундай аны карап ага үйрөтсөк, мындай көп ийгиликтерге жете алабыз деп ошентип ишеним пайда болду. Анан мен болсо ошондо былтыр күзүндө ошондой соц тармактарга ушинтип чыгаргам да, ошол менин уулумдун аутизми бар, биз ушундай жашайбыз, мындай деп чыгаргандан кийин көп адамдар жазып, колдоп. Анан биз болсо, менин оюмча, биз тескерисинче мындай биз айтышыбыз керек. Биз бул балдарды көрсөтүшүбүз керек. Себеби азыр биздин өлкөдө аутизм бар балдар өтө көп. Биз аларды көрбөйбүз, себеби ата-энелер ошол уялат, кошпойт. Мен көп апалар менен сүйлөшкөм, алар болсо айтып беришкен да, биз болсо мен балам менен мындай балдар үчүн площадкаларга эшикке эрте менен эрте чыгабыз же түнү чыгабыз депчи, башкалар көрбөсүн, алар жаман көз менен карайт же бир нерсе комментарий айтышат деп ошону коркуп чыгарышпайт да. Мен бул ата-энелерди деле түшүнөм. Себеби биздин коом мындай даяр эмес окшойт, мындай бизде тилекке каршы толеранттуу эмес да. Бизде мен деле ошондой болгон. Мен мисалы, ай балаң эмне сүйлөбөйбү, анан жакшы тарбиялабайсыңбы же мындай деген ушундай комментарийлер бергенде, бул комментарийлер өтө мындай жүрөккө катуу тиет да. Ошон үчүн коом ошол толеранттуу болуш үчүн биз бул балдарды көрсөтүшүбүз керек. Ушундай аутизми бар балдар бар. Алар соп-сонун эле. Аларды бир нерсе үйрөтсө болот.
алар агрессивдүү эмес. Бизде ушундай миф да бар, ошол аутизм бар балдар же адамдар вообще агрессивдүү болот. Жок, алар агрессивдүү эмес. Алар жакшы, мындай өзү менен өзү жашашат, мындай аларга мындай мамиле кылыш керек, мындай аларды мындай кармабаш керек, себеби аларга жакпайт. Мен мисалы сиз мага мындай жакпайт Азиза, мындай кылбай десе, мен деле кылбай калам да. Ошондой эле биз айтып турушубуз керек. Мындай болбойт, мындай кылса болбойт. Бул аутизм бар адамдар мындай болот деп айтып турсак, ошондо биздин адамдар мындай, ушундай турбайбы, ушундай балдар бар турбайбы, мындай кылыш керек экен деп анан кийин толеранттуу болот да. Менин оюмча мен ошого ишенем. Ошон үчүн биз айтып турушубуз керек, көрсөтүп турушубуз керек, коомго кошуп турушубуз керек. Албетте мындай ситуациялар деле болот. Мисалы биз троллейбус менен бала менен кетип атсак, ал вокализация болуп мындай кыйкырат да, сүйүнгөнүнөн мынтип мындай кыйкырбайт деле, мындай өтө мындай үн чыгарат да. Анан кийин кээде болгон, балаңа айтпайсыңбы кыйкырбасын деп. Эмне кыйкырып атат деп. Анан кийин мен айтам, эже бул бала өзгөчө. Бул баланын аутизм бар. Бул бала ушинтип азыр реакция берип атат. Түшүнүп койгула. Анан деп кечирип кой деп алар ушинтип калышат да, кечирип кой, билбепмин депчи. Анан биз ошентип кошуп айтып турушубуз керек. Анан кийин ушул эле бизге ошентип комментарий берген аял эмки жолу бир общественный транспортто же бир көчөдө ушундай баланы көргөндө, бул баланын аутизм бар окшойт деп ошентип ойлонуп калат да. Анан кийин мындай толеранттуу бир мамиле жасайт. Бизде мен айткандай эле вообще өзгөчө бала болгондо акча көп кетет. Тилге каршы акча көп кетет. Анан мамлекет бизди колдобойт. Мындай ага деле мындай мамлекетке ишенбей эле калдым мен, чын айтканда. Бизде пособиялар бар. Мисалы 5 жашында, бизде 5 жашында ушундай аутизм прям диагноз коюлат официалдуу түрүндө. Анан официалдуу түрүндө инвалидность, майыптык ушундай статус берилет. Ошондо ошол документтер болгондо, справкалар болгондо ата-эне болсо барып ушуну пособие алса болот да. Бирок пособие өтө аз. Тилге каршы мен ата-энелер менен сүйлөшкөм, ошол пособие алган ата-энелер менен. Ал айына 6000 чыгат экен, 6000 сом. Бул өтө аз. Азыр бизде баардык кымбаттап кетти го. Анан 6000 эмне деген, да, бир жумага да жетпейт 6000 сом. Бирок ошондой пособие бар. Анан кийин ал пособие ошо 6000 сом алыш үчүн дагы ата-энелер мындай чуркаш керек да. Справканы алып, бул жерден бул жерге, ал жерден башка жакка жиберишет. Ошентип өтө мындай кыйын да, татаал ошол пособияны алыш үчүн да татаал. Бирок менин оюмча ар бир ата-эненин укугу бар, ошол барып, ошол пособияны алса болот. Анан тилге каршы ушундай бизде терапия курстары өтө кымбат биздин өлкөбүздө. Бирок дагы бир мындай акча жагында ушундай маселе болсо, анда мисалы ошол эле рука в руке деп айтып кеткем. Ошол рука в руке борборунда бала жана үй бүлө деген программасы бар, атайын программа. Ал 3 ай окуу болот да. Атасы, апасы барып же баланы ким караса, ошол барып бир туугандары барса болот. Анан кийин ошол эле чоң атасы, чоң апасы же тайнеси, тайатасы барса болот. Анан кийин ал жерде ошондой курстар болот. Ал жерде болсо ошол адистер бала менен кантип үйдө дагы аны үйрөтсө болот, кантип ал менен баланын мындай ар бир реакциясына кандай реакция бериш керек. Анан кийин балага бир нерсени кантип түшүндүрүш керек, ошонун баардыгын үйрөтүп чыгат да. Бул ал деле азыркы учурда бул бир айга 10 000 сом турат. Анан кийин 3 ай болсо 30 000 сом болот экен. Бирок ошол менин оюмча ар бир баланын ата-энеси ошол аутизм бар баланын ата-энеси, ар бир ата-эне ошол программаны өтүш керек, окуш керек. Себеби ошондо сен баланы да жакшы түшүнүп каласың. Менин балам ушундай кыла турбайбы, эмне үчүн кыйкырып атат?
ошондо билип каласың, эмне үчүн кыркырап атат, эмне үчүн ыйлап атат, эмне үчүн мындай реакция берип атат. Ошону түшүнүп, анда мен мындай кылышым керек депчи, аны мындай үйрөтүшүм керек деп. Ошентип үйрөнүп калат. Менин оюмча ар бир ата эне ушул программаны өтүш керек. Ооба, себеби бул ошол аутизми бар баланын жашоосунда анын апасы, атасы эң негизги адамдар да. Анын дайыма жанында болгон, ошол ата энеси, биринчиден ата энеси аны түшүнүш керек, аны кабыл алыш керек, өзгөчөлүгүн кабыл алып, аны түшүнүп, ага жардам бергенге аракет кылыш керек да. Андан кийин мисалы терапияда жок болсо же бир нерсе болуп калса, именно ата энеси жардам берет да, жанында болот. Ошол мисалы пандемия учурунда көп ата энелер үйдө болуп калышты да, балдар мененчи. Бул жөнөкөй балдарга да тиешелүү да. Анын ата энелери болсо, мен балам менен ага кантип билим берем, кантип үйрөтөм деп ушундай чоң маселе чыкканда, анан кийин эми аутизми бар баланы элестеткиле, анан ата энесин. Анан ата энеси түшүнбөсө, билбесе, кантип реакция берет, эмне кылыш керек, бала ыйлап же мындай агрессивдүү бирөө реакция берсе, кантип туура кабыл алыш керек, эмне кылыш керек деп ошону билбесе, аны кантип жардам бере алат. Аутизм бар балдардын ата энесине аларга биринчи ирет ошол аларга жардам керек да, ошол психологиялык жактан. Мисалы мен депрессия болгондо мага психолог жардам берген. Мен психологко терапияга барып, анан башкача карап калгам, башкача мамиле кылып, ошон үчүн аларга биринчи ирет ушундай жардам керек. Психологко барыш керек, себеби ата эне мындай өзүнө кирип кетип, өзүн мындай бакытсыз сезип, ошентсе, ошону бала да ошону сезет. Аутизми бар балдар өтө сезимтал болот. Алар сүйлөй албайт, айта албайт, бирок алар баардыгын сезип турат. Ошол ата эненин ичинде болгон нерсени да сезип турат да, алар ошондой реакция берет. Мисалы, мен кээде чарчап, анан мындай нервный болуп калатмын, мындай кээде болуп калса, чарчап, мындай жиним келип, бир нерсеге жиним келип, мындай напряженный болгондо, менин баламдагы ошондой каприздери пайда болот, ал да кыжырланып, бир нерсе болуп, ошондой жүдө берет да. Анан мен мындай өзүм бактылуу сезип, өзүмдөй эс алган, жакшы өзүм маанайым жакшы болсо, балам да ошондой өзүн жакшы сезет, өзүн жакшы алып барат да. Ошон үчүн ата энелерге өтө маанилүү. Өзүн биринчи учурда бул ар бир ата энеге деле мындай тиешелүү да. Ар бир ата эне биринчи учурда өзүн караш керек. Ал бактылуу болсо, бала да бактылуу болот. Ошон үчүн мисалы биздин өзгөчө Кыргызстандын долбоорунда биз ошол ата энелерге дайыма кайрылабыз. Өзүңүздөрдү жакшы карагыла, дайыма эс алгыла, өзүңөргө 1 саат болсо дагы өзүңөргө бир убакыт тапкыла, жакшы көргөн нерсени жасагыла. Мисалы, көп эс алгыла, баланы бирөөгө берип, бирөө карап турсун, өзүңүз барып эс алып келиңиз деп ошентип айтып турабыз. Мисалы, биз ошол майда бактылуу апа, бактылуу бала деген пикник өткөзгөнбүз ата энелер үчүн, апалар үчүн. Анан бизге 20 апа келишкен, алар болсо биз менен психолог менен сессия болгон, йога болгон. Алар ошол 2-3 саат отуруп, эс алып, бири менен сүйлөшүп, ошентип бактылуу болуп балдарына келишкен да. Ошон үчүн ата энелер өзүн да кам көрүш керек, өзүн да мындай жакшы көрүп, ошондо сиздер бактылуу болсоңуз, балаңыз да бактылуу болот. Анан кийин сиздер ага ишенсеңиз, жок, менин балам сонун, менин балам акылдуу, колунан баардыгы келет, мен сага жардам берем деп ушундай мамиле кылса, ошондо албетте бала дагы аны сезип, анан ушуну ата энеси дайыма кошулуп, ал менен ойноп, ал менен бир нерсени көрсөтүп, үйрөтүп, ошентсе албетте натыйжа болот. Бизде бул өзгөчө Кыргызстан деген долбоорду былтыр ачкам. Мен болсо ошол Google'га кирип, аутизм бул эмне деп кыргыз тилинде издеп көрсөм, маалымат такыр жок экен. Тилекке каршы бизде кыргыз тилинде мындай жакшы, сапаттуу маалымат жок аутизм жөнүндө. Анда мен
ошол орус тилинде, англис тилинде болгон маалыматты кыргыз тилине которуп ушуну бөлүшүп баштадым. Биздин долбоор мындай көп ата-энелер катталгандан кийин алар болсо жазып калат да, консультация кантип келсе болот деп. Тилекке каршы биз андай нерсеге өсө элекпиз, мындай жете элекпиз. Биз борбор эмеспиз, биз жөн эле маалымат менен бөлүшөбүз. Анан кийин ата-энелерге мындай виртуалдык бир колдоо көрсөтөбүз да. Баардыгы жакшы болот. Мындай анан бизде мындай виртуалдык колдоо дегенде, мисалы Өзгөчө Кыргызстандын WhatsApp'та биздин группабыз бар. Ал жерде болсо азыр 50дөн ашуун ушундай ата-эне отурушат, ошол группада бар. Биз бири-бирибизди колдоп турабыз дайыма. Бир нерсе болсо мен группага да жазгам. Мисалы бүгүн сиз өзүңүздү мындай бакытсыз сезип, өзүңүз мындай коркуу сезимдер же бир нерсе болуп, анан мындай жаман абалда болсоңуз, бул группага жазыңыз. Биз сөзсүз түрдө колдойбуз. Анан апалар бири-бирин колдоп, себеби аутизми бар баласы бар апаны башка апа ушундай түшүнөт да, ушундай эле абалда болгон апа түшүнөт. Анан жакшы туура сөздөрдү таба алат, анан колдой алат да. Ошондо бизде мындай биздин группабызда ушундай колдоо көрсөтөбүз. Ошо биз Instagram баракчабыз бар, Өзгөчө Кыргызстан деп. Анан ал жерде болсо биз аутизм тууралуу пайдалуу, керектүү жана мындай кызыктуу маалыматты кыргыз тилинде, орус тилинде, эки тилдүү ушундай маалымат менен бөлүшүп турабыз.